Пандемия учурунда каладагы үй-бүлөлүк медицина борборунун 11 филиалы калкка баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүү кызматын аткарып келүүдө. Шаар боюнча электрондук медициналык базада 340 742 жашоочу бар. Өкмөттүн негизги токтомуна ылайык аймактык дарыгердин ишин күчөтүү жана комплекстүү жүргүзүү талабы коюлган. Вирус күч алгандан тарта 60 жаштан өйдөгү медициналык кызматкерлер тобокел тайпага кошулуп, убактылуу ишмердүүлүгү токтотулган. Учурда каладагы үй-бүлөлүк медицина борборлорунда 147 дарыгер, 174 медайым жана 53 кичи медперсоналдар бар. Алардын 75-и мобилдик топто болсо, 31-и стационарда. Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору биринчи позицияда иштеп атат. Мына основной ошол коронавирус менен ооругандар менен биринчи контактта ошол биздин үй-бүлөлүк дарыгерлер болуп атат да. Ооруган медиктер болуп атат. Ошону защита кылыш үчүн бизде баягы кийимдерин кийип алышып, азыр 3 мобилдик тобубуз круглый сутка иштейт. Түнү да күндүзү да иштейт. Ал эми 12 мобилдик тобубуз эртең мененки саат 8ден кечки саат 6га чейин ар бир поликлиниканын ичинде отурушат. Полный кийимдер менен, средства индивидуальной защита менен камсыздалган. Ал эми поликлиникадагы мобилдик топтор болсо, булар атайын биз мына көрүп атасыздар, бул жакта оорулар кирсе, наркы тарабында отдельный грязный зона дейт, ошол жакта отурушат. Үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 15 мобилдик бригадасы эпидемиядан бери 5958 чакырууга барган. Көпчүлүгүндө орнун жаңы очогу аныкталып эпидизилдөөгө жиберилген. Бүгүнкү күндө илдетке шектүү 6428 жаран үй карантининде көзөмөлдөнүүдө. 5-майдан тарта кол борбору түзүлүп, 24 саат бою адистер байланышты кабылдоодо. Бир аптадан бери чакыруунун агымы азайып 100гө чейин байланыш болууда. 118 ыкчам кызматына 3765 кайрылуу болгон. Анын 1246-сында илдет табылган. Учурда дагы ар бир дарыгер борборунда 2ден топ нөөмөттө даяр турат. Кошумча WhatsApp жана Viber аркылуу аралыктан кеңеш берилүүдө. Ошо үй-бүлөлүк медицина борборунун 11 филиалы болсо, борбор менен 12 болсо, ошо 12синде тең мобилдик бригадалар түзүлгөн. 18-19 тартып бир аз төмөндөй баштады. Так бир күндө 250-300гө чейинки чалуулар келип атты. Анын ичинен 150, 180, 200дөйү именно ушул COVID-19 илдети боюнча чалуулар түшөт эле да. Ошол 180, 190 ичинен 70-80 чакыруулар мобилдик бригадалар аркылуу барышат эле. 118 кызматына чакыруу келген соң оорулууга дал ушул мобилдик топ жөнөп кетет. Вирустун белгиси байкалса, дароо ПЦР анализ алынат. Мобилдик топ каладагы ар бир оорунун очогундагы бейтаптарды аныктайт. Жеке унаалар менен жүргөндүгүнө байланыштуу тоскоолдуктар көп жарылат. Биздин топтогу халатчандар менен бирге оор абалдагы чакырууга бара жатып, бир катар көйгөйлөргө дуушар болдук. Жолдогу унаа тыгыны жана көп кабаттуу үйлөрдүн номерларынын жоктугу тоскоолдук гана эмес, бейтаптардын дагы нааразычылыгын туудурууда. Bizde o şey işte geliyor. Ece. Ош шаарындагы 15 мобилдүү топтун 3 группасы күнү түнү кызматта. Алар ар бир оорунун очогун аныктап, атайын ПЦР анализин алышат. Бейтаптын абалына жараша чакыруу жасалат. Азыр ооруга шектүүнү медициналык кароодон өткөрөт. Salmazsak, müreccem oradan, zannettiğim kim orada? Айсалкын Ражапова ыкчам мобилдүү топтун дарыгери. Ар бир кайрылуу ал үчүн чоң жоопкерчилик. Дарттын оор түрүн жуктургандар көбөйгөндүктөн саламаттыгы үчүн өздүк коргонуу костюмдарын дароо алмаштырат. Өзү аймактык дарыгер болгондуктан көп үй-бүлөнү көзөмөлдөйт. Айсалкын айым 26 марттан бери мобилдүү топто. 26 марттан баштап 1 июлга чейин поликлиникаларда өзүбүзчө мобилдик топ ачылды. Biz ошондо дагы азыркы неме лаборант өкмөбүз 2 ай иштедик мобильный топто поликлиникада. Барлардын жалы барлардан тест алып, кайсы организациядан бизге караштуу положительный ПЦР инфекция чыкса, ошолордун бардыгына көңүл буруп барып тест коюп аттык, ПЦР алып аттык. Эми азыр бул илдет көбөйүп кеткенине байланыштуу азыр ишибиз шаардык немелерге 3 мобилдик топ круглосуточный иштеп атабыз азыр.
Көпчүлүк жарандар дарыгердин көрсөтмөсү жок үйлөрүндө дарылангандыктан абал оорулошуп жатканын ай салкын айым белгилейт. Айрым учурда себепсиз чакыргандар дагы кездешкен. Учурдагы кайрылууда бир үй бүлө толугу менен өпкөнүн кагынуу дартына чалдыккан. Мобилдүү топ 14 күн иштеп обсервацияга кирип кетет. Ыкчам топтогу акылычандарга майнасынан тышкары 2300 сом күнүнө төлөнүүдө. Эми биз азыр Кудай эле сактасын, действительно өзүбүздүн өмүрүбүздү кандай тоокелге салып иштеп жатабыз. Мына мен 16-сынан бери иштеп атам. Күн түн дебей вызовдор түшүп атат, чыгып атабыз вызовдорго. Барсаң, кээ бири сөгүп атат, кээ бири каргап атат. Жаман сөздөрдү айткандар бар. Мени алып кет, больницага жаткыз, больницага жаткызайын десең, больницаларда кээде места жок болуп кыйналып аткан учурубуз болуп атат. Эми жакшы сөзүбүздү айтып эле алдап, кичине жакшы неме назначенияларды кылып, жакшы сүйлөп коюп чыгып келатабыз. Сен барды баягы бакчынын 3 айлык баласы бар экен. Илдет калага келгенден бери үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна 94.476 ар түрдүү оорудагы жаран кайрылган. Алардын ичинен 4117си жүрөк кан тамыр, 3360 ичеги карын оорулары болсо, 10.000ден ашууна эндокритиндик дарт. Өзгөчө абал жарыялангандан бери медицина мекемесине ар кандай булактардан 5 миллион сомдук көйүүчү май келген. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан дары-дармек жана медициналык жабдыктарга 26 миллион сом которулган. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Участкада жүрө бересинде, бирок мага өзүм ишим жагат. Себеби биз көп бир семьянын полный атасынан, апасынан тартып балдарына чейин билебиз. Алар менен мамиледе болобуз. Эсли жакшы бири-бириңи жакшы сыйласаң, алар дайым өздөрү зант этип, өздөрү келип, ишиң деле жеңил болот деп айта алам да. Анан эми бул иштин көбүнчө көйгөйлөр деле болот. Эми алар убактылуу мезгил өткөн сайын өзү чечилип келатат. Биздин медицинага кичине болсо дагы министерстводон көңүл бурулуп, 2 жылдан бери выплата деп кошумча айлык ала баштадык семейный врачтар. Мурун кичине айлыкка деле чыдап иштегенбиз. Азыр бул марттын где-то 15-теринен бул коронавирус инфекциясы башталды. Ошондо 26 марттан баштап 1 июлга чейин поликлиникаларда өзүбүзчө мобилдик топ ачылды. Биз ошондо дагы азыркы неме лаборант өкмөбүз 2 ай иштедик мобильный топто поликлиникада. Барлардын жалы барлардан тест алып, кайсы организациядан бизге караштуу положительный ПЦР инфекция чыкса, ошолордун бардыгына көңүл буруп барып тест коюп аттык, ПЦР алып аттык. Эми азыр бул илдет көбөйүп кеткенине байланыштуу азыр ишибиз шаардык немелерге 3 мобилдик топ круглосуточный иштеп атабыз азыр. Бул круглосуточный иштегенде вызовдордо аябай оор больной болуп атат. Себеби бул оорунун көбү кээде неме көңүл бурбаса, кээ бири кичине вызып неме болсо эле, жалы болсо чакырып атышат, кээ бири тяжелый жатып атышат. Ошо тяжелый жатып атканда, оору акыбалда жаткандарды биз больница скорый менен передавать этип, биздин координаторубуз бар. Координаторго передавать этип, координатор скорыйга передавать этип, аларды скорый менен жаткызып атабыз. Биздин милдет азыр барып больнойдун состояниясын неме билебиз да, оор абалдабы же жеңилби, үйдө лечение жазып таштап койсок болобу. Биз ал үйдөн лечение жазып таштагандан кийин аны поликлиникага передавать этет. Биздин координатор поликлиникадагы өздөрүнүн мобильный тобу, аны участковый семейный врачы аларды дальше наблюдать этет. 14 күн повторный анализин алышат. Үйүндө семьялда контактныйлар температура барбы жокпу, ошолорду өлчөп турушат. Кичине жалып өзгөрсө назначение кылышат. Эми биз азыр Кудай эле сактасын, действительно өзүбүздүн өмүрүбүздү
кандай тобокелге салып иштеп жатабыз. Мына мен 16-сынан бери иштеп атам. Күн түн дебей вызовдор түшүп атат, чыгып атабыз вызовдорго. Барсаң, кээ бири сөгүп атат, кээ бири каргап атат. Жаман сөздөрдү айткандарым бар. Мени алып кет больницага жаткызайын десең, больницаларда кээде места жок болуп кыйналып аткан учурубуз болуп атат. Эми жакшы сөзүбүздү айтып эле алдап, кичине жакшы неме назначенияларды кылып, жакшы сүйлөп коюп чыгып келатабыз. Өзүңөр өздүк гигиенаны жакшы сактап, көчөдөн келдиңби, балдарың ойноду, колун самындап жууп, оозуңарды чайкап, мурдуңарды чайкап, анан кийин мынау антисептик деген дистанция, магазинге кирсеңер 1 метр дистанция. Бул адамга көбүнчө 1 метрден жакын турса жугат да. Ошол дистанцияларды сактап эле бизге айткан эрежелерди сактап турушса, бул жогору жукпай калышы 100% эмес, эми где-то бир 90-80% да. Анан элдер Кудай кааласа бул жакшы күндөр да келет деп ойлойбуз. Себеби биз азыр көп мына акыркы 1-2 күн ичинде вызов сал азыраак түшкөн атат. Өлгөндөрдүн саны азайып атат. Кичине болсо дагы азайды деп үмүт кылып атабыз. Кудай кааласа кыргыз эли бул мезгилден да өтөт, жакшы күндөр келет. Эч качан биз көңүлүбүздү чөктүрбөшүбүз керек, жакшы ниет кылышыбыз керек. Кудай кааласа баары жакшы болот деп. Аты жөнүңүздү айтып коесоң? Атым Айсалкын Раджапова Мойдунбековна, 48 жаштамын. Канча үй бүлөдө канча балаңыз бар? Үй бүлөдө менин 6 балам бар, 5 уул, 1 кыз. Кичинекей